Бірінші отырасың, сиденияңды жылдырасың, андан кейін ременді оң қолмен аласың, хорошо? Андан кейін нейтралкаға қойып тұрып, андан кейін скоростқа салып, андан ручникті қой бересің. Сплені қой бербей отырып, андан кейін ақсайынан қой беріп баштайсыз, хорошо? Тоңдун Аксай айылынан Нурдан Ишембаев Бөкөнбаев айылындагы автомектепке жумасына 2 рет каттайт. Ал В категориясы боюнча 2,5 айлык курстан өтөдү. Учурда айдоочулук күбөлүк тааныш аркылуу эмес, билим менен гана алынарын түшүнгөн Нурдан сабактарын калтырбоого аракет кылууда. Бир жумада 2 жолу келебиз, 2 сааттан окуу болот. Ошол 2 саат убакыттын ичинде биз көптөгөн нерселерди үйрөнүп атабыз. Машина айдап жол эрежелерин үйрөнбөстөн эле машинаны кантип жасалыш керек, бузулганда кайсыл жери кандай болду, ошолордун баарын үйрөтүп турушат агайлар. Жол бошот деп ошентип мына бул жерде турбайбы? 1971 жылы түзүлгөн аймактык автомектеп жылына 420 курсантты окутуп келген. Имараты эски болгону менен 5 жыл мурун капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Жаңы жылдан бери жаңы курсанттарды кабыл алуу токтоп, азыр мында мурда катталгандардын окуусу уланууда. Азыр бул мезгилде бүт балдар окууга кызыгып калганда, себеби мурункудай эмес, талап күчтүү. Мурунку айдоочуларда 10 эле суроого жооп берчү. Азырда 700 суроодон 20сына жооп берип атышат. Курсанттарды кабыл алууну токтотуунун негизги себеби ушул жылдан тартып бардык жеке менчик автомектептер мурунку форматта иштебей, айдоочуларды даярдоо толугу менен мамлекеттин көзөмөлүнө өтөрүндө. Жеке мектептердин кызматкерлери жаңы мамлекеттик түзүмдөргө кошулушу мүмкүн. Окууга катталуу түндүк баштаган мамлекеттик санариптик сервистер аркылуу жүргүзүлөт. 1 январдан окууга кабыл алуу убактылуу токтоп турат. Өзүбүз азыр 60 адамды ошол 1 январга чейин жазган, регистрациядан өткөн 60 курсант окууну улантып жатат. Аларды эски программа менен бүтүрөбүз. Андан кийин жаңы программа келгенине байланыштуу бизге группалар ачыла баштаса, аларды уже 10-12 айлык программа менен окутууга даярбыз. Бул биздин райондо жалгыз мекеме болгондуктан бизге суроо талап бар. Эми алдыда жаңы мектептер түзүлүп, жаңы эрежелер менен жүргүзүлө турган болсо, анда окутуунун узактыгын көбөйтүү да каралган. Мурда 3-4 ай болгон окуу мөөнөтү жаңы форматта 10-12 айга чейин узартылат. Ошондой эле жаңы программалар жол коопсуздугу, укуктук жоопкерчилик, биринчи жардам жана айдоочулардын психологиялык даярдыгын камтыйт. Ошондой эле Кыргызстанда келечектеги айдоочуларды онлайн форматта окута турган автомектептерди түзүү да пландаштырылып жатат. Азыркы тапта айдоочулук күбөлүктүн жаңы формасы иштелип чыгып, мөөнөтсүз берилген эски күбөлүктөрдү алмаштыруу иштери өлкө боюнча масштабтуу түрдө жүргүзүлүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Аконов, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң району.